Қазақстандық стартап Space Lab спутник арқылы маалымат берүү тармагындагы дүйнөнүн эң мыкты компанияларынын катарына кирди. Эл аралык рейтингде Астанадан келген команда 6-орунду ээлеп, Борбор Азиядан жалгыз өкүл болду. Долбоор табигый кырсыктардын алдын алуу боюнча өз технологиясы үчүн жогору бааланган. Иштеп чыгуу моделдик байланышы жок алыскы аймактарга арналган. Суу объекттеринин датчиктери суунун деңгээлин көзөмөлдөп, терминал спутник аркылуу маалыматты өткөрөт. Бул өзгөчө кырдаалдар кызматтарына селдин мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө тезирээк маалымат алууга жана коркунучтарга ыкчам чара көрүүгө жардам берет. Бардык жабдууларды инженерлердин чакан командасы өз лабораториясында иштеп чыгат. Бул жерде модемдер, антенналар жана коргоочу корпус түзүлүп, тетиктер жогорку температурадагы 3Т принтерлерде басылат. Бул үчүн космос тармагында жана медициналык импланттарды өндүрүүдө колдонулуучу атайын полимер колдонулат. Устанавливаются датчики, суунун деңгээлин өлчөй алган сенсорлор орнотулат. Эгер ал көтөрүлсө, анда бул сенсорлор маалыматтарды спутниктик терминалдарыбызга жөнөтөт. Спутниктик терминалдар андан ары спутникке, ал эми спутник байланыш диспетчерлерине, атайын кызматтарга өткөрүп берет. Же болбосо жакында сел болоору тууралуу эскертүү телефонго да келиши мүмкүн. Ошондо адамдар эвакуацияланышы мүмкүн. могут эвакуироваться. Биз катуу шарттарда, мисалы табигый кырсыктар болгон жерлерде иштей ала турган терминалдарды иштеп чыктык. Бир спутник жеткиликсиз болгон жерде биз башка аппаратка которула алабыз. Мисалы терминал абдан олуттуу таасирлерге, чоң титирөөлөргө туруштук берет. Жогорку температура +85тен -40ка чейин. 85, -40. Большие тряски. Бул долбоор азыр реалдуу объектилерди сыноодон өтүп жатат. Терминал Алматы облусундагы сейсмостанцияда орнотулган, ал жерден маалыматтарды сейсмология борборуна берет. Дагы бирөөсү Актөбе областындагы мунай коюу объектисинде иштейт. Реалдуу убакыт режиминде ал мамлекеттик кырдаал борборуна жүктөлгөн чийки заттын көлөмү тууралуу маалыматтарды жөнөтөт. Учурда команда ай сайын 3 пилоттук долбоорду ишке ашыра алат. Кийинки максат массалык өндүрүшкө өтүү.